карапайым адамдардын тоюна барганды абдан жакшы көрөм да. Барсаң чыгып сен менен кошулуп бийлеп, бетиңен өпкүлөшүп, эмелерин майда чүлөрүн салып берип, калпак кийгизип ушинтип жөнөтүшөт да. Нурлан Насипти кандай кыйынчылыктар түздү? 2 комната кичинекей эле квадрат метр үйдө баарыбыз батчык досум ошол үйдө дейт береке болгон экен. Мен деле барып жатчым дейт. Аяшпам, эжемдер, байкелериң баарыбыз бияктан тизилип алып үстүнөн төбөлөп өтүп. Канчалык жетишкендикке жетсем да, канча акча тапсам да, белгилүү болсом да, бирок ушума бакыт алып келбейт дейт. Сиз азыр бактылуусузбу? Адам баласынын үйдүн ичинде тынччылык болбосо, адам бакытты көчөдөн таба албайт экен да. Эки жашоонун айырмачылыгы кандай экен, канчалык сезилет? Пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дейт. Апа, ата, мен сиздерди кийин самолет менен көчүрүп кетем. Мен сиздерге мындай машина менен продуктылар толтуруп алып келип, сиздерди карап багам деп мындай эмем күч болуп чыккан да. Сиз жылдыз доору менен ооруган учуруңуз болду беле? Бир гана Аллах таалам берет го, мындай берип койгон экен мүмкүнчүлүктү. Биз ар кайсы жактан терип алабыз да. Бир башкача болуп ачылдыңыз го деп ойлойм. Мынчалык ачылып сүйлөй элек болчумун го дейм. Бул Накта подкаст болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө. Саламатсыңар, биздин урматтуу катталуучуларыбыз. Бизде эми 100 000 катталуучу болду. Баарыбызды куттуктайбыз. Бүгүн бизде ошол жаңы 100 000ден кийин кадамдан кийинки коногубуз өтө кызыктуу маек болмокчу. Бүгүн бизде жылдыздуу Нурлан Насип байкебиз конокко келиптир. Кош келдиңиз. Кош келип калдым. Сизди көргөнү кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Кызыктуу факт, сиз популярдуу болуп баштаганыңызда мен 12 жашымдан популярдуу болуп баштаган экенсиз элестетиңиз. 8 жылдан бери мен сизди көрүп жүрөм. Рахмат. Мен убакыт учкан куш экен да. Азыр сиз айткандай ошол кезде айтышат көбүчү, бирок чоң менден да чоң балдар, кыздар келишип. Сиз кырдап жүргөндө кичинекей болчумун, мындай болчумун деп мынтип карап таң каласың. Биз деле чоңоюп баратпыз деп. Кандай суроо бергим келип атат, мага өтө кызыктуу да. Кайсыл жагы кызыктуу? Сиз ушул 8 жылдан бери жүрүп шоу-бизнесте турган бул өтө мыкты деңгээл. Ушул деңгээлди сактап келип, ушул көрүүлөрүңүз дагы, популярдуулугуңуз да бирдей деңгээлде жүрөт да. Өсүп, анда эмес өтүп баштап атат. Ушинтип мен ойлойм да, кантип 8 жыл бою ушул музыкада калса болот, тажабайсызбы? Мен чыгармачылыгым негизи 2009 жылы башталган. Ошондо көп эле жыл болуп калды. 2010 биринчи концерт койгом. 2009 дейсизби? 6 жашымда. Элестеткиле 6 жашымда. Ошо сиз 7 жашыңызда биринчи концертин берген экем спорт ордосунда. Ошо биринчи унута албайм деген ырым чыгып, ошондо эмелер менен биринчи альбом болуп продюсерибиз менен койгонбуз. Негизи чыгармачылык адамга мында талыкпаган эмгек керек. Эң негизгиси изденүү керек. Изденүү болсо, сенде кызыгуу болсо, эч качан токтобой аракет кылсаң жакшы ийгиликтер жаралат деп ойлойм да. Эң негизгиси чыгармачылык чөйрөдө бир багытты таба алышың керек, өзүңдүн жолуңду таба алышың керек да. Угармандардан, башка ырчылардан кичине бир өзүңдүн айырмачылыгың болуп, өзүңдүн ырдоо стилиң, жүргөн манераң башкачараак болсо, анан кийин жана айткандай эмгектер болсо, бир күнү болбосо бир күнү бир жерден мындай чыгасың. Эми сиз бул жакта профессионалсыз да, сиз түшүнөсүз, ушул жана айтып атпайсызбы, айырмачылыктар депчи. Биз үчүн бул адам популярдуу эмес, кызыктуу эмес болуп бөлүнөт да көрүүчүлөргөчү. Обычный потребитель деп коет го. Анан мага сиздин ошо профессионалдуу түрдө көз карашыңыз өтө кызыктуу. Сиздин өзүңүз айырмачылыгыңыз эмне болуп калат башка ырчылардан? Эмне менен айырмаланасыз? Эмне үчүн канча деген артисттер уш 8 жылдын ичинде өчүп канча деген эми кладбище артисттер болуп калды деп айтсам болот, популярдуулук жагынанчы. Сиз кантип ушу 8 жылдан бери неге калдыңыз? В чём сырыңыз эмнеде? Жаңы чыгып аткан бир 2006 жылдары мен мектепте окуп жүргөндө ошондо бир кыргыз эстрадасында 2006-2005 жылдары бир жаңы толкун болгон да. Багы ага чейин Бекбөрбиев, Сыймык Бешекеевтерден кийин эч ким мындай жаңы багыт чыккан эмес да. Ошондон кийин Темир Назаров, Султан Садаралиев, Ильяс Абдыразаков ушулар бир мындай жаңы багыт тап келген да. Ошол кезде бизде дагы кызыгуу пайда болгон, бирок жашыраак болчумун сиз айткандай. Кийин ошо 2009 жылга чейин өзүмдү абдан дайындап, буюрса мен сөзсүз ырчы болушум керек деп күнүгө жатып дуа кылып, өзүм ырларды жазып, ошентип эмгек кылып атып,
ошондо багаж топтодук десек болот да. Көп ырларды жазчумун. Ошо ырларымдын кийин продюсер менен таап иштеп баштап улантып кеткенде көп ырларым багаж болду да. Ошол ырларымды чыгарып аттым. Андан кийин жаңы ырлар чыгып атты, ошону тизденип атып ушул болду деп ойлойм. Мен сиздин бир интервьюңузда, сайтка берген интервьюңузда бир сонун сөздөр таптым. Мен ырчы болом же койчу болом деп айтыпсыз да. Ошондо сиздин ошол биографияңызды изучать этсем, сиз өз кичине кезиңизден бери тандаган экенсиз да, мен болду, мен ырчы болом, артист болом деп. Ошол максатыңызга жетипсиз. Кичине кезиңизден бери коюп. Ооба. Менин атам негизи музыканы жакшы көрөт да, мындай жакшы профессионалдуу ойногон, жакшы ойногон аккордеонисттерди абдан жакшы көрчү. Анан мындай калтуура ойноп, эме кылып, мен деле жакшы ойной албайм негизи аккордеон. Самоучка өзүбүз үйрөнгөнбүз. Атам деле мындай самоучкада жакшы ойной албайт. Бирок жакшы ойногон аккордеонисттерди абдан жакшы баалап, ошону чөнтөгүнө эмнеси болсо берип ушундай адам да. Анан кийин мен өзү ырдайм деп кызыкканда өзү ал кездерде кичине кыйналып жашаганбыз. Ошондо бир малдарыбызды сатып, ушу балам алып барып окутуп, эме кылам деп алып келип, неме кылган, окууга тапшырткан. Анан кийин ошондо келатканда ойлогом да, үйдө болгон акыркы акчаларды сатып алып келип, мага окууга тапшырып атса, мен контракт окубайм. Мен бюджет көтөрөм деп келгем. Бир гана мүмкүнчүлүкчү. Анан мен негизи аккордеонго тапшырайын деп келгем да, аккордеон тапшырсам, мен подкурска алганда 2 жылдан кийин студент болуп келсең еще контракт менен мен маанайым түшкөн. Ошондо үйдөн келатып айткам да өзүмө, мен барсам ошол жакта бюджетке окуп, ошол жакта окуп калам. Болбосо келип үйдө койду карап, малды карап эле болду. Шаарга барбай, ырчы болбой ушул жактан окуп кылам деп. Эми ал кезде жаштык экен да. Ошондой өзүмө мындай жаш кезде мындай адам курчураак болот го, мындай ой жүгүртүң дагы мен ушул нерсени кылам деген нерсечи. Ошентип келип анан кийин маанайыбыз түшүп турса, ошон биздин Күрөңкеевдин экинчи этажында кыргызский народный инструмент КНУ деп койчу. Ошол жакта комузга дагы тапшырбайсың деп бир байкебиз бар эле. Анан ошол комузга тапшырып чакы бюджет кетип, ошол менен калып калдым. Анан кийин мен чыгармачылыгым ошондон башталды. Ошол жерде азыркы эстрадада жүргөн баардык көпчүлүк мен теңдүү жылдыздар ошол жакта окушкан. Ошолордун баардык максатыбыз элге таанылып, жакшылар жазып чыгуу болчу да. Анан кийин бир ойлонгом, ушунча Күрөңкеевди ушунча бир адамдар окуп жүрөт, ошолордун арасынан мен не айырмалыгы? Мага орун барбы? Менден укмуш таланттуу кыздар, балдар, мындай орусча айтканда өзүң духуң түшүп калат да. Ошондой болду эле? Мындай концерттер болот эле бизде, большой залда. Анан ар ким өзүнүн таланттарын көрөт эле. Анан бирок мен өзүмдүн манерамды ырдаганда жакшы кабыл алышты да. Өзүмө ишенет элем. Анан кийин өзүмдүн жазган ырларымды ошо Күрөңкеевде жүрүп эле пианинода ырдап берип, ошол стендтердин арасында кичине хит болгон да. Анан адам чувствовать эте баштайт экен орусча. Анан кийин ырларымды кийин продюсер менен иштеп калганда ошо байкеге алып барып бердим. Мен ырларымды карап көрүңүзчү десем, мен ырларымды аябай жактырды, сенде бар экен. Сен иш кылышың керек экен, изденишиң керек экен. Анан ырларды жазып, ошол бойдон жолубуз кетти, ошол менен ырдап калдым. Мен ушул айлана чөйрө жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Сиз чындап айтканда сиздин айлана чөйрөңүз ушул окуган ошол жакта ошол сиз менен тең туштары баары эле жылдыз болду да аягындачы. Ушундай айлана чөйрөдө өскөн бул өзү пайдага көбүрөөк болуш керек э? Сен жаныңда конкуренциялар күчтүү болсо, сен дагы мындай өсүштө болосуң да. Жаныңдагы адамдар мындай слабыйраак болсо, сенде дагы мындай конкуренцияң слабыйраак болсо, сен дагы өзүң слабыйраак болосуң. Бизде чындыгында Күрөңкеевде аябай жакшы күчтүү балдар эми негизи эле музыкалда окугандар ал жакта жөн адамды албайт.
Биздин Мураталы Күрөңкеевде окуганда директорубуз бар эле. Музыкант адамдар, хирургдар келип, мисалы үчүн, врачтар келип, музыкант боло албайт. Анын дээринде болбосо, дечи да. Бир бизнесмен адам келип, музыкант боло албайт. Анткени анын мындай Кудай таалам жөндөмү болбосо, дечи да. Силер барып окуп хирург боло аласыңар. Силер барып бизнесмен болуп кете аласыңар. Силерде мүмкүнчүлүк бар. Силерде мындай Кудай таалам силерге берген мындай өзүңөрдүн таланттуусуңар деп бизге мындай эме берчү да. Дем берчү. Тенти агайыбыз ошондой айтат эле. Ошондуктан ал жерде ушу музыкальныйда жүргөн адамдардындай ар ким ар тараптуу таланттуу адамдар. Бирок ошолордон мен мындай кээде шүгүр кылам. Ошолордун арасынан кичине аз да болсо элге илинип оозум Аз болсо да? Аз да болсо чыгып калганма. Анан ойлонуп отурат экенсиз, ушул канча адам болчу мындай бар го, сезимчи артта карасаң канча деген таланттуулар болду деп өзүңүз айттыңыз. Бирок алар кээбиркилер, мен сөзсүз түрдө билем да, кээбиркилер бар да, чыкпай калгандары, көрбөй калгандары, өчүп калгандары жолдон. Ошолорду эстеп туруп, кандай кейип турган өкүнүчтүү мындай сезимдер келеби? Негизи чыгармачылык адамда эме да, популярный болуш оңой эле да. Азыркы убакытта өзгөчө оңой. Азыр интернетке баардык нерсе платформалар даяр да. Бирок ошол жака чыккандан кийин ошол тепкичте кармап дальше өзүп кетиш, нары жолду улантыш кыйыныраак. Анткеничи бир чыгасың өстөгө, ошодон нары кетесиң же ыл ичесиң да. Анткени көп адамдар ушундай болот да. Хайп болсун, дейт болсун деген ушул экен да. Бир адамдар мен жүрөсүң да, таксиде отуруп каласың, же болбосо бир жерде сүйлөшүп каласың, анан ставкаларыңды сурашат, анан сен минтип жүрөсүң, мындай дейсиңби, тигүү деп айтам. Биз деле ушул болушубуз керек экен деп беришет да. Мен ошол теманы сүйлөшкүм келип кетип атат. Анткени өзү көбүнчө элдер жылдыз адамды көргөндө ал ошол жакшы жагын эле көрөт да. Бул жылдыз болуп кеткен жагын көрөт, айдаган машинасын көрөт. Бирок жолдон ошол жылдыз болоюн деген канча адамдардын болбой калганын көрбөйт да. Ошибка выжившего деп коет го. Ошондой уйлар көрбөйт. Канчалык көп болду ошо өспөй калган адамдар? Канчасы пайыз менен өлчөмдөп айтсак? Мисалы үчүн эме экен да. Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун деген сөз бар го кыргызда. Мен мисалы үчүн мен деле убагында бир бизнестерди кылып көрдүм да. Мындай ал жактын сферасын жакшы түшүнбөгөндөн кийин аралаш кыйын болуп калат экен да. Мына түшүнүп алып, же болбосо бир түшүнгөн адам менен мында партнер болуп, ошондой болуп иш кылып, жакшы өздөштүрүп кетпесең кыйын. Музыкада дал ошондой. Анткени музыкада өзүңдүн бир түшүнүгүң болбосо, бир талантың болбосо, өзүңдүн жана бизде жакшы сөз бар кыргызда, чымының болбосо, ал нерсени өстүрүп кетиш кыйыныраак. Анткени ошол сиз айтып аткандай эле бир группалашыбыз болсо, башында бир 30 группалашыбыз келди да бир группада, бирок аягында 6-7 эле бүткөнбүз. Күрөңкеевдечи. Анткени арасында бирөө байдын баласы келет, бирөөнүн таанышы жөнөтүп коет, бирөө кызыгуусу болот да. Бирок мындай данный жок. Ырдаган ырдай албай, бирок аябай кызыгат. Ушундай адамдар бар. Ошолор кийинчерээк өздөрү эме болуп кетип калышты көбүчү. Чыдабай. Кээ бирлеринин өзүнүн шарттары болбой кетип калышты. Жакшы таланттуу балдар бар эле, бирок ошолор эмнеге чыкпай жүрөт деп кээде эме болом, ойлоном. Айтып атпайсызбы байдын балдары депчи? Өзү сиздин жашооңуз айтып атпайсызбы? Жөнөкөй эле үй бүлөдөн чыккансыз, бир жылдыз болуп кеттиңиз. Анан бул социальный лифт болду да сиз үчүн. Ошол анткени бул бир мүмкүнчүлүк деп атпайсызбы? Сиз бир мүмкүнчүлүк менен чыгып кеткен адам экенсиз да. Анан ушул эки жашоонун айырмачылыгы кандай экен, канчалык сезилет? Азыр өзүңүз жетишкендиктери кылдыңыз, өзүңүз ушун баарын эмгекти заслужили да, мындай айтканда. Буга чейин болгон жашооңуз, ата энеңиздин жашоосун көрүп салыштырганда кандай ойлор келет сизге? Албетте сүйүнөм. Ушу жетишкендиктер менен кичинекей кезимден эле өзүм да кыялып кетиширээк бала окшойм, ошо айтып берет апам менен. Апа, ата, мен сиздерди кийин самолет менен көчүрүп кетем. Мен сиздерге мындай машина менен продуктылар толтуруп алып келип, сиздерди карап багам
деп мындай эмем күч болуп чыккан да, апамдардычы. Анан кийин баягы пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дейт. Кээ бирде ойлоном да, ушул нерселерим ишке ашганба самолет менен алып келбесем дагы, жаным алып келип апамдарга, апамдарга үй салып берип, карап, ошол нерселериме жеттим. Анткени ар бир адам бул жашоого келгенде максат кылат. Мен келечекте ким болом? Мен кичинекейинде өсүп келаткан бала деле да. Мен ушундай иш кылам, мен ушинтип жетип, мен мындай кылам. Бардык эркек балдардын милдеттери бар да. Ата энесин карап, үй бүлөсүн карап, мен үй бүлөмдү мындай алып карайм, балалы чакал болом, балдарымы алып барып айылга жайлоого рейс алып келем деп. Ар бир адамдын максаты ар кандай болот да. Менин кыялым ошондой болгон экен. Ошолорду эстеп шүгүр кылам. Биз эл катары эле жашачык айылда. Мындай кедей эмес, өтө бай эмес, орто үй бүлөдө. Бирок мүмкүнчүлүктөрүбүз азыраак болгондуктан жакында эле ошо айылдагы үйгө бардык. Ошол жердеги кичинекей үйдө жашап, бирок ошол үйдө ушунчалык бактылуулук жашаган экенбиз. Ошол моменттерди эстеп, сүйүнүп, шүгүрчүлүк айттым да. Анткени ар бир нерсе өзүнүн убактысы менен экен. Ал нерседе өткөн бакыт бул балалык бакыт экен да. Андан кийинки бакыт бул менин өзүмдүн жашоомду таап, чыгармачылык менен өзүм аралашып, ата энемен бөлүнүп чыгып шаарга келип, мен эми ким боломбу, ырчоо боламбы же башка иш кыламбы деп жүргөн бир максатым болду. Андан кийин мен үй бүлө жаатына келдик. Ушинтип адамдын жашоосу этап менен кете берет экен. Бардык нерсеге шүгүр кылам. Кудайга шүгүр. Көбүнчө белгилүү адамдарда бир жетишкендикке жеткенден кийин мен көп сөздөрдү угуп калам да, көп адамдар менен сүйлөшүп айтат да, бактысыз жашайм дейт да. Канчалык жетишкендикке жетсем да, канча акча тапсам да, белгилүү болсом да, бирок ушул мага бакыт алып келбейт дейт. Кадимкидей жашоом башкача болуп калды дейт. Мурунку жашоом жакшыраак болчу деп айткандар бар да. Айылда жашап, кичинекей үйдө жашаган жашоом бактылуураак болчу деп. Сиз азыр бактылуусузбу? Альхамдулилла, бактылуумуз. Анткени жана айтпадымбы? Адам ар бир күнүбүзгө, ушу сиз экөөс сүйлөшүп турган күнүбүзгө дагы шүгүрчүлүк айтышыбыз керек. Анткени эртең эмне болорун эч ким билбейт. Эртең күн баарыбызга табышмактуу. Ар кайсы адамды чогултканда, чоңойгондо ал уже сформировавшаяся личность деп коет го. Бирок ага чейин кандай бир кыйынчылыктарды көрүш керек да. Ушул кыйынчылыктар адамдын кандайдыр бир характерин көрсөтөт, характерин түзөт. Сиздин ушул характериңизди, ушул жетишкендиктериңизди, ушул нургал насипти кандай кыйынчылыктар түздү? Кийинки жаштардын потенциалы башкачараак, биздики башкачараак болчу. Азыркы жаштар мындай бетке айтат, өзүнүн эмелерин коет, мындай ордун билишет да. Бизде тарбия кичине башкачараак. Бизде тура эмес болуп калат, уят деген нерсе кичине жашайт экен да. Мен ата энемдин бетин жер караткандан корком аябай. Уялам, бир туугандарым алдында бир жаман иштер менен мен уят болуп калыштан корком. Мен үчүн аябай чоң нерсе бул. Алла Тааланын алдында албетте биринчи, анан ата энемдин, бир туугандарымдын, жакындарымдын алдында уят болуп калыш аябай эме да. Мен негедир ушул нерседен сиз айтсаңыз эме болот дейм. Аз жаштарды теңештирип айтып кетсеңиз, сиздер мындай ачык айтасыздар, түз айтасыздар депчи. Азыр ушул кантип ойлойсуз, бул жакшы көрүнүшпү же жаманбы? Жаштар ушундай ачык болуп атканы бир чети тура эле деп ойлойсузбу? Анткени азыркы жаштар ата энелери дагы шаарда чоңойгондорду көп көрүп атамбы же мен өзүмдүн да байкелеримдин кыздары, балдары бар. Бирок алар апалар менен мындай открыто сүйлөшөт да. Мисалы мен болбосо дагы кээрлерди көрүп калам да. Менин кызым бар, сүйлөшкөн, же болбосо мен мындай кылгантам, кандай кылгантам деп сүйлөшкөндө шок болосуң да. Билбейм, көпчүлүктө болбосо керек. Мен көрүп калганда анан жаштар азыр ушундай чоңоюп атабы деп ойлоп калам. Мисалы үчүн мен ошол жаңырдап баштап жүргөндө мен жанымда иштеп жүргөн балдар, кыздар бар эле да.
алардын мындай эмеси башкача болчу да. Мисалы үчүн бир акча сураганда деле мындай өздөрүн тартынып эми Уялчак болуп эле. уялчак болуп мындай эми бул байкебиз эме болуп калбасын же болбосо бул досубуз кичине көңүлүн алып калбасын деп мындай акча сурагандан да тартышат эле да. Азыркы кээ бир жаштар менен мындай эми заманга жараша түлкү болсоң түлкү бол, бөрү болсоң бөрү бол дейт го. Эми ушундай жаштар менен дагы мындай эмеден замандан калбай иштешейин деп мындай жаштарды карап көрүп атам да азырчы. Карап көрсөм алардын мындай потенциал да, мен мынча иштейм, меники мындай условияларын тактап коет да. Азыркылар кыйын деп каласың. Жаштар боюнча да уланып кетсек, ошол бир ойду угуп калгам да, бул эми жаман көрүнүш деген сөздөрдү уктум да. Эмнеге десем, айтат да, мурун биз мындай ыймандуураак болчукпу, мындай бир аз коркуп уят деген нерсе болуш керек дейт. Силер ушул айтып атканыңар ата энең менен сүйлөшүп атканыңар жакшы, бирок силер уятчылык болуп аябай көп нерсени лишний болуп баратат деген ойлор көп да. Анан бул бузулуп баратат деген сөз да, көп жаштарыбыз бузулуп баратат. Канча деген жаман тармактар пайда болуп атат. Же западта туруп атат, тигин туруп атат, ойлор көп да. Сиз ушуга кандай ойдосуз? Бул эми жаштардын күнөөсү жок деп ойлойм. Бул нерсеге ошол соц тармактардын адамдын кабыл алуусунда эле деп ойлойм. Мисалы үчүн азыр деле бар ушундай жакшы семьялардан жакшы тарбия алгандар, мисалы үчүн андай нерселерди кылбайт да. Бизге чейин деле ошондой нерселер болгон. Ата энесин укпай бейбаш кылып, андай мындай кылгандар болгон. Сиздин заманыңызда эле болгон ошондой. Ооба. Ал нерсе бардык эле убакта болгон деп ойлойм. Бузулуп кетип атат, антип атат, минтип атат деген нерсе мага биздин убакта деле андайлар болгон. Эми баардык нерсе мындай үй бүлөнүн ар кайсы ситуацияны өзгөчө караш керек болуп калат экен да жараша. Кээ бир бала мисалы үчүн жалгыз атасынын колунда чоңоет да. Кээ бир бала апасынын колунда чоңоет жалгыз. Кээ бир бала полноценный ата энесинин колунда, кээ бир бала чоң атасы, чоң апасы, ар ким ар кандай мындай бир туугандары менен вообще чоңойгон. Мен мисалы үчүн көп семьядуу үй бүлөдө чоңойгом. Мен үйүмдө чоң апам жашайт эле. Атамдын туугандары, атам, апам, анан 5 бир тууган элек. Анан атамдын карындаштары келет элек. Ушинтип көп семья болуп жашаган жагат эле да. Бирок азыр антип жашашта кыйыныраак болуп калат атпайбы? Азыр батыш кыйыныраак да, заман ушул жагы менен өзгөрүп атат деп ойлойм. Ушулга да бир сонун эмелер бар, сөздөр бар. Адамдын эмеси дейт, эгосу өсүп кеткен дейт. Азыркы замандачы, ошондуктан мурун баарыбыз эле 11 бир тууган болсок деле баарыбыз кичинекей тыгылып эле жашай берчүк дейт. Бирок азыркы заманда адамдар уже болбой калган, аларга өзүнчө душу керек, өзүнчө кровать керек дегендей. Ушул боюнча кандай ойдосуз? Мисалы үчүн мен биринчи үйлүү болгондон Кудай бергенде 2 комнаталуу квартира болгом да. Бирок мен андан кийин чоң особняк деле салып көрдүм да. Анан кийин башка деле квартираларды алып көрдүм. Бирок ошондогудай менде жүрөгүмдө сүйүнүч болгон эмес. Мен жок, ошо мен жаңырдап жүргөндө биринчи квартира болгом, 2 квартира. Бирок ошонун ичинде ремонту деле аябай жок. Бирок ошонун ичине кирип алып, мага чейин мен квартираларда, бирөөлөрдүн үйүндө, туугандардын үйүндө жашагам да. Анан эжем айылдан келип калган экөөбүз туугандарыбыздан алганбыз. Ошол квартираны ачып, анан башында $10,000 акчамды бергем. Анан $15,000, $25,000 калгам да квартирада. Анан кийин 15,000 мен ырдап чогултуп берем депчи. Анан 10,000 берип, анан ичине кирип жатам го мындай. Аябай бир бактылуу болдум да. Мен өзүмдүн үйүм болду. Калагандай жатам да, берге эч ким мени эчтеке дей албайт депчи. Мен ошол үйүбүз ак жолтойлуу болгон да. Мен кийин ошол өзүмдүн бир тууган улуу эжеме белек кылганмын. Анан кийин ошол үйүмдө менин азыркы бай болуп кеткен досторум бар. Ошол досторум үйү жок болчу ошол кездерде. Ошол үйдө, менин үйүмдө келип жашап, тияка бияка кетип жүрүшчү. Анан кийин ошол үйдө
4-5 досум, менин эжем, атам, апам айылдан келген эме 2 комната кичинекей эле квадрат метр үйдө баарыбыз батып жашачык да. Тур кандай бактылуу. Мында сонун минуталар болгон экен да. Анан кийин жакында досум ошол досубуз айтып атпайбы, чоң үй салды да бияктачы. Анан аялы 2 баласы менен жашайт да. Досум ошол үйдө дейт береке болгон экен. Канча деген мындай мен деле барып жатчумун дейт. Ошодо эмебиз деле башкача болгон экен дейт да. Сен аяшатам, эжемдер, байкелериң баарыбыз бияктан тизилип алып үстүнөн төбөлөп өтүп, залга барып, нары студиям жака өтүп жатып алчык дейт. Азыр мен үйүмө бир 3-4 адам келсе батпай сыгылып кетем дейт да. Мындай ушундай нерсе болот экен да. Демек бул жана эго деген бул чындык болушу мүмкүн адамдардыкы. Бирок ошол адам нерсе, бардык нерсе эме кылса болот да, бир кичинекей жерден деле жакшы бактылуулук нерсени тапса болот. Чоң нерседен деле мындай жакшы атмосфера түзүш керек экен да үйдөчү. Чоң үй саласыңбы, ал жерде бир жакшы үйдө ынтымак болбосо же бир нерсе болбосо, ал жерде бакыт жок. Үйдө мындай абыра жок. Кичинекей жерде болобу, уютный жашайсыңбы, бардыгы үйдө сонунбу, мындай гармония сонун да үйдө. Анда үйдө бир жакшы уют бар. Нуралбай көдө жөнөкөй байке экен, келип отурду, уялып кирип аткандай. Конокторунда келгенде да алар немеси мындай аурасы да го, сезилет да. Керкилердики жөнөкөй, алар менен сүйлөшкүм келет. Мындай тартат да бир өзүнөчү. Керкилерден мындай коркуп, кандайдыр бир сүйлөшүүдөн коркосуң да, анткени ачылгандан коркосуң. Ошондуктан сизге ушинтип эми подкрадуция этип туруп эми биздин бир маселебиз жөнүндө сүйлөшүп кетели. Подкастсыз болуп кеткен. Ырыскелди Осмонкулов байкебиз бизге конокко келип кеткен да. Өзүндүсү да аябай чыгып кетпеди беле? Сизди композитор эмес, неге мыкты композитор деген эмени алды депчи. Ошол боюнча комментарийди күтүп атат болуш керек. Эми Ырыскелди байке ал жерде өзүнүн оюн туура эле айтып атат. Нурлан чындыгында мындай композитор эмес, ал мындай мелодист депчи. Негизи эле ошол моментте баягы фейсбуктарда ар кайсы жактарда талкуу болду, бирок мен мындай ответ деле кылайын дедим да. Бирок бир көп нерсени мен унчукпай эле коем. Унчукпай эле жем коем эмеденчи. Эң популярдуу сөздөр шоу-бизнес, политика деле аябай кир нерсе деп айтып коет го. Аралашкан жаман, мындай бири-бирин көрө албастыктар көп. Мен ошол шоу-бизнестин кандайдыр бир бөлүгүн көргөм да. Телеканалда иштеп жүргөндө КТРКдачы. Ал жакта кадимкидей эме жана Сулейман Султан доорундай бири-бирине көрө албастык дегенси бир нерсе кылып коет, артынан ошончолукпу деп бирок бир аздан кийин ойлогом да, андай болушу мүмкүн эмес. Жок, эми бул балким ошол жакта эле депчи. Чынына келгенде кандай болот? Мен ырдап жүргөн учурда сиз айткандай КТРде ошондой эмелер көп болчу. Ал менин учурумда да болду. Канча 18 жаштын болушунун 3-4 жыл мурун эле. Азыр деле балким андай болсо мен мындай кызыкпай эме болбойм да, таң калбайм. Элестетиңиз. Жок, азыр КТРК эмелерде кичине погода өзгөргөн. Анткени Instagram, TikToктор ошол көп нерселерин эмелерин алмаштырып койду. Ар бир адам Instagram'да өзүнүн жеке баракчалары пайда болбоду. Ал жакта уже билип турат да, ким кандай. Өзүңдүн ал телеканалга чыкпаса дагы өзүңдүн жеке баракчаларыңа, өзүңдүн интернеттерге YouTube каналдар чыкты. Анан кийинчи көз карандысыз болуп калдык да телеканалдарга, радиолорго. Мындай бумеранг болуп калды да жашоочу. Мындай айтканда мурун сиздер кадимкидей телеканалдардан мындай зависим болуп калчыңыз экен да. Мисалы үчүн бир эсимде бир радиого эртең мененки эфирге уктап калдым да. Мен бир түнмө съемкада келдик, эртең мененки эфирден чындыгында уктап калып барбай калдым. Бирок ошол радионун артына бир ырыбызды бериш үчүн, кайра ырларыбызды алдырыш үчүн 1 жылдай чуркаганбыз. Торт жөнөтөт, неметебиз, өзүбүз барып учурашабыз, бизди кабыл албай коет. Кадимгидей ответственность деген не деген жок, бул андай мындай деп биз ошондо 1 жылдай аракет кылган да. Анан кийин эмелер чыккандан кийин, Instagram, YouTube каналдар чыккандан кийин мындай
алмашып кетти. Азыр эми ар ким өзүнүн оюн билдирип алат, ар ким өзүнүн позициясын билдирип, айтып, чындыгын көрсөтүп алат да. Мурун мен учурларды угуп калгамда, мурун эме дейт да, ушул бир жылдыз жакпаса, аны жөн эле өчүрүп койчу. Кереги жок болсо, керек болсо аны жылдыз кылып койчу, оңой эле болчу дейт. Ушул чындыкпы? Азыркы заман жакшы да. Ушул жактары жакшы. Баягы информация өнүккөн бардык жактан. Мисалы үчүн кааласак, мисалы үчүн сиз аз маанайыңыз жакшы болсо, өзүңүздүн оюңузду мындай определенный подписчиктериңиз бар, ошол жака жазып коесуз. Же бир нерсеңизди бөлүшө аласыз, мындай YouTube каналыңызды эле мисалы үчүн сиз кааласаңыз таң саат 4-тө туруп жүктөйсүз. Же болбосо эртең менен туруп каалаганыңызды кыласыз да. Ушул жактар жакшы болду. Кийинки чыккан ырчыларга аябай жакшы да. Азыркылар мына TikTok'тон эле популярный болуп кетип атпайбы? Бул нерсе алар үчүн ошолордун бактысына аябай жакшы нерсе да. Мен айта алам, азыркы продюсерлер бул ушул TikTok, Instagram'дарда ошолордун жакшы тилин таап, жакшы эме кылса, эмелерин ырларын, эмелерин салса, готовый товар бул эмечи. Ошол жактан каалагандай чыксаң болот. Продюсер мынчалык эле кереги жок дегендей. Ушундай болуп калды. Ама кызыктуу, сиздин азыр продюсериңиз барбы? Мен продюсер менен иштешпей калганыма 7-8 жылдай болуп калды. Башында мен продюсериңиз бар кезинден кийин эле жок болуп кетти. Жок, менин эмелерим бар. Менеджерлерим бар. Менеджерлер башкача. Менин админдерибиз бар, мисалы үчүн тойго чыкканда музыка коюп берет, концертке чыкканда музыка коюп берет. Командаңыз артыңызда. Анан заказдарды алган бир өз темебиз бар. Анан общий мурун продюсерибиз общий болчу да, мисалы үчүн продюсерибиз бүгүн аяка барбайсың десе барбайт элек. Муну кийбейсиң десе кийбейт элек. Буну ырдаба десе ырдабайт элек. Андай чектөөдөн өттүк. Дүйнөлүк жылдыз болгуң келсе, продюсер сөзсүз керек деген ойлор көп угуп калгам да. Ушул сиздин кесиптештериңизден продюсер керек негизи элечи. Эмнеге сиз продюсерсиз? Мисалы үчүн жаңы чыгып аткан ырчыларга абдан керек да. Анткени сенин стилиңди, мисалы үчүн мен сиздин сыртыңыздан туруп, бул байкеге мындай прическа жарашат деп, ал адамдардын көз караштары башкача да. Бул сахнага чыкканда, бунун жылдызы мындай экен, буга мындай кылсак, бул бийлегенге жөндөмдүүрөөк экен, буга бийчилер менен иштетишибиз керек экен. Бунун үнү классикарактай, буга мындай кийинген жарашат деп, ал сенин кебетеңди, эмеңди коюп берет да. Продюсерчи. Негизи бир адамдын башы жакшы иштегенге, бирок эки адамдыкы андан жакшы го. Продюсер менен иштеген жакшы жактары көп. Ал адам сени мындай канатың болот да сен. Бирок сиз азыр ушундай деңгээлге жеттиңиз, өзүңүз деле продюсер болуп баштасыз болот да. Же уже продюсерлик болуп баштадыңызбы? Барбы кандайдыр артисттер сизге продюсер болуп бериңиз деп келгендер? Андайлар көп чалуулар болуп. Күн сайын жазып турат да. Мен антип чыгарганга деп, анан мен буга чейин көп айтчумун да, мен аз даяр эмесмин. Өзүм мындай кыйратып жакшы ийгиликтерди дагы кыла элекмин деп айтчумун. Мен буюрса дагы жакшы ниеттер бар. Мисалы үчүн өзү студия ачтык, азыр баардык нерсе даяр болуп калды. Эми Кудайым буюрса ошондой бир кызбы балабы алып, ушундай бир эме кылгым келет да. Жардам бергим келет. Себепчи болуп калгым келет. Мен ушул себепчи боюнча да ойлор бар да, көбүнчөлөр айтат да, мен ушул себепчи эмнеге болгуңуз келсе, мен башында баштап аткан эч кимге жардам берген эмес, ушул кыйынчылыктарды өткөнүн каалабайм депчи, башкаларга жеңилдик кылып болгум келет деген ойлор бар да. Мисалы үчүн ошол жанагы 2006-жылы Күрөңкеевке окуу жайга келгенде мен Кыргыз улуттук аспаптар бөлүмүндө оркестрде окугам да, Плектр деген эмеде. Анан кийин Плектрде оркестрде олтурам, анан мен ичимен олтуруп алып эле ойлонуп жүрчүмүн да. Мен кийин бул ушул Плектр чертип ушу оркестрде отуруп каламбы? Мен ырдаган келбедим беле. Кайка барып атам? Ырдашым керек, тигүүдө. Анан ошо сабактар бүткөндөн кийин бир 2 ыр жастырып алгам бир немеденчи. Ошолорду алып, анан радиолордун адрестерин таап, радиолорго барып таштап, анан наушник салып алып күтөт элем да, бул ырым качан берет? Радиону кечке угуп койгочу. Мисалы үчүн комиссия алат да жерден. Ырың өтүп калса,
радиого өтөт, өтпөй калса комиссия чийип жок кылат да. Эмеге таштап коет, мусорго. Анан бирок ответинде айтпайт экен да аяктачы. Мынча күндө айтабыз, кетти кетпеди деп. Анан кийин ошондо как будто сен ырың берчи деп радиодон күтүп жүрөчүм экен. Анткени мен жолун билбейм да чыгармачылыкта. Кантип башташты, каяка барышты билбечүмүн да. Ошон үчүн жана жаңы чыгып аткан ырчыларга продюсер эмне керек, эмнеге керек экенин айтып атпаймынбы? Ошол жактардан керек да. Жол көрсөтүп, андай мындай, тияка алып барат, бияка алып барат. Сени алардын баардык жакта таанышы бар да. КТРКга же тияка же YouTube каналга, мисалы үчүн сиз экөөбүз таанышпыз, мисалы үчүн подкастка же бир жака сүйлөшүп чыгарганга эмелер жолдору бар да. Таанышпайм. Сиз мен азыр бир нерсени байкап калдым. Сөзүм ага аябай жаш сезилесиз, жаш көрүнөсүз, жашсыз да. Мен өзүм чоң киши дейм. Жок, бирок ошо сөздөрүңүз мени ушул тарыктарым уксас, тиги заманда мындай баштагам деген. Бирок чын эле ошондой көрүнүп калат экен, мындай ойлонуп көрсө. Анткени эмне болуп атат? Өнүгүү бат болуп атат, аябай темп менен барган сайын темп өсүп барып атат да. Мен не удивлюсь, если, допустим, 1-2 жылдан кийин эле мен уже эме болуп баштайм да. 2-3 жыл мурун деп сүйлөп баштасам таң калбайм. Анан ошон үчүн мындай суроо бергим келип атат да. Ушул темп аябай бат козголуп, бат кетип барып атат. Ушул бир нече жылдан кийин, 10 жылдан кийин сөзүңүздү кандай болуп элестетесиз, кантип болуп көрөсүз өзүңүздү? 10 жылдан кийин мындан да кичине токтобураак. Мен мисалы үчүн 10 жыл мурунку видеолорумду, интервьюлорумду көрө албайм да. Негизи эле өзүмдүн интервьюларымды бир жак эме кылгандарымды көрө албайм. Башкалар көрсүн. Башкалар көрүп атса кыжалат болуп нары бер азыр бир турам мындай болдумбу деп. Анан бир жакка дагы ушундай адатым бар экен менчи. Бир жерге бир нерсе интервью алсам, мен жана бир нерселерди ашыкча сүйлөп койбодумбу? Кечке ойлонуп турам, сүйлөп албадымбы? Может бир коомго бир туура эмес бир нерселерди айтып албадымбы деп. Туура эмес таасир берип албадымбы? Ушундай нерсе көп экен да менде мындай. Жашоодо өзүңдөй болуп жүргөн жакшы да. Үйдө башка болуп, анан көчөдө башка адам болгон эң жаман. Үйдө башка маска менен, көчөдө башка маска менен жүргөн жаман деп ойлойм да. Жодо жок үйдө батыр деп коет эле. Ошо мындай естественный адамдарды баарды жакшы көрөт го мындай. Чыныгы адамдар, накты адамдар. Бирок андай адамдар да көп адамдарга жага бербейт да. Анткени андай адамдар өзүнүн кээ бир мненияларын, эмелерин, пикирлерин бөлүшсө коомго жакпай калышы мүмкүн да. Негизи эле чыгармачылык адамдарды бизди 200 адамдар деп коет го. Ал пикирлерди уккам. Анткени күн чыгармачылык адамдар негизи эле жашоо зоорураак болот экен. Бул нерсени кийинирээк билдим. Анткени чыгармачылык адамдардын жашоосуна баардыгы элде кошо жашайт экен да, алар менен аралашыпчы. Тиги балалуу болду. Мынтип кетти. Байкаштырып эле. Мынтип деп эле. Чыгармачылык адамдардын жашоосу менен аралашып жашайт да. Мисалы үчүн сиз же болбосо башка бирөө байкте жүрбөйбү, оператор байкен да. Бул байкенин үй бүлөсүндө эмне болуп атканын сиз экөөбүз билбейбиз деле да. Мисалы үчүнчү. Биздикин баарын эзептешип, баарын карап, ошол нерседен чыгышыбыз керек деп ойлойм. Анткени жеке жашоону өзүнчө карап, бирөөнүн жеке жашоосу бул жеке жашоосу да. Анын жеке жашоосуна эл дагы тоскоолдук жаратып коюшу мүмкүн. Звездный болезнь деген сөз бар го, жылдызды оору деп коет го. Көбүнчө биздин ырчыларыбыз, бар тармактагы анча адамдар жылдызды оору менен сөзсүз түрдө ооруйт деген ой бар да. Сиз жылдызды оору менен ооруган учуруңуз болду беле? Баарыбыз пендебиз да. Болду го дейм менде деле. Мен болду кээрде ойлоп калам да. Мурдун жөнөкөй эле жүрбөчү эмес белем, антпай эле койсоң болмок деп. Өзүмө көп нерселер кээрде мен өзүм менен көп сүйлөшөт экенмин кээрде. Өзүңүз менен өзүңүзбү? Подкаст коесузбу? Өзүм подкаст суроо жооп болот да менде. Эмне болуп баратасың? Кандай кылбай койсоң болмок, жакшы болоюн, антейин, мынтейин деп аракет кылам да ичимен.
бул нерсе деле жакшы нерсе деп ойлойм да. Анткени адам өзүнөн суроо талап билип турган жакшы деп ойлойм. Анткени контроль. Өзүн өзү салыштырасың мурункусуна азыр. Бул нерсени кээде бир адамдар бир нерсе болуп кетсе туура эмес сүйлөп алсаң, анткени именно бизди бирөө адамга кичине туура эмес сүйлөп койсоң бизге сразу тиет элгечи. Машина айдасак же жашаган үйлөрүбүзгө чейин обсуждение Кымбат кылып кийинсек. неге биздин Кыргызстандын ырчылары жакшы кийинип, жакшы үйдө жашап, жакшы машина айдаганга эмнеге болбойт? Мен мындай бир сонун салыштырма окугам. Айтат да биздин элибиз Кыргызстан ырчылары, белгилүү адамдары жылдыз болуп саналбайт дейт. Мен айттым, неге? Эми бул популярдуу да жылдыз го десем, жок дейт. Бир носу бар. Ушул адамдар алар жүрөт, канчалык миллион деген кандай көрүүлөрдү көрөт, чогултат, угуучулары, фанаттары, көрмандары бар. Бирок ошол эле учурда мен ошол адамдар күн сайын тойдо көрөм дейт. Жылдыз деген бул башка мамлекеттин жылдыздарын карасаң, аларга жакын бара албайсың дейт. Аларга жана бар го, сценадан эле көрөсүң, анан чекирип бир сүрөткө чыгып калсаң, бул эмеде аябай бакыт дейт да. Биздикилерди ушинтип жылдыз болуп санабайм деп айтат. Ушулга кандай көз караштасыз? Жок, бир чети туура эле. Бир чети мындай да. Бул менталитет Кыргызстанда, анан Казакстанда, Өзбекстанда. Ушуга окшогон бизде мына мамлекеттер бар го, ошолордо эмелер да, ырчылар постоянно ошондор жашат. Казакстанда деле ошондой. Өзбекстанда деле ошондой, Кыргызстанда деле ошондой. Анткени биз пайданы ошол жактан гана таап калбадыкпы. Мисалы үчүн концерт коюп барайын дейсиң да. Көп эле концерт койгон жакшы негизи. Концерт коюп эл менен эме кылайын дейсиң. Бизде өзү эле определенный эле аз эле жерлерибиз бар да. Бишкек, Ош, Жалал абад, Талас, Баткен, Ысык көл. Ушу бир 6-7 жерибиз эле бар. Бат эле бүтөсүң гастролдочу. 7 күндө кыдырып бүтсө эгер мындай ойлоп көрсө. Анан айылдарга барайын десең, шарттар чындыгында аябай начар да. Залдары, анан кийин биринчиден концертни эмеңди актабайт. Акчаңды ошол жака берген вложенияңды. Мисалы үчүн айылда 100 сомдон, 150 сомдон концерт эмелер болот да. Анан кийин аяка ошол барган, ошону көп айтсаңыз бир ашып кетсе 300-400 адам келет да айылда. Анан түшкөн акчаны концертный состав, жакшы составдан требует этет да элдерчи. Ушундай болуп келип коюп кетсеңер тигиби депчи, бирок андай состав менен бар үчүн кымбат коюш керек. Кымбат эл көтөрө албайт. Айланып келип эле ошол той жакка ырдаганга туура келип калып атпайбы биздикичи. Ырчылардыкы деле ошол бардыгы мечтасы. Ушундай жакшы концертный залдар курулса, жакшы условиялар түзүлсө, эмнеге болбосун барып кыдырып коюп. Мурункуга караганда азыркы концерттердин баалары өстү. Анткени акыркы жылдары ырчылар көп концерт койбой койгон да. Анткени Бишкекке койгон концерттейлердин баардыгы банкрот боло берчү мурунчу. Мен канча жыл концерт койгом, Бишкектен бир дагы мына пайда көргөн эмесмин. Мен только өзүн жапчы да концерттерим. Аншлаг болчу, батпай калып. Ошодон түшкөн акчанын баардыгы экранга, театрга, арендага, вообще чыкпай эме болуп калды. Бирок азыр концерттердин баасы өстү. Мурун ашып кетсе бир 500 сомго чейин көтөрүлчү да. Азыр концерттер 3000ге чейин өзүңдүн эмелериңе жараша көтөрүлүп атат. Бул жакшы да көрүнүш. Мен дайыма ушу сиздин курактарыңызда, сиздин чөйрөңүздө жүргөн адамга суроо бергим келген, дайыма эле унутуп калчумун. Азыр монетизация деген нерсе пайда болгон да. Apple Music, Яндекс Музыка, ошол жактардан акча такыр эле түшпөйбү, мындай бак болбойбу? Канчалык түшөт, мага кызыктуу да. Мен эмелердин билем, Бакыр Улукман апалардын примерно билем да. Анан сиздин курактарыңыз артисттер элдер көмүп калганда YouTube'тан, анан бул жактан ошол сезилеби? Жакшы эле алабыз эмеден. Бир кварталда примерно канча алыш, төмөнбү же ылдыйбы? Жана айтып кеткен биздин рэперлерибизден. Мурун кварталларда аябай жакшы чыгып аткан башында. Анан мына Россия менен Украина согуш болуп кеткенден кийин Россияда эмени жаап таштабадыбы? Көп дистрибьюторлорду. Мисалы үчүн Россияда YouTube каналдардан көргөндөрдөн бизге акча түшпөйт да.
ошол жактар жабылып калды. Россияда бизде ким көп? Кыргыздар көп да. Биздечи 1 миллион кыргыз беле? кыргыздарыбыз Россияда го. Мурун ошол жактан көбүрөөк түшчү. Азыр бизге каяктан көп түшөт? Ошо Америкада жүргөндөрдөн, уккандардан, Европада, Турцияда. Кыргызстан уккандардан-дынчы? Кыргызстанда реклама көп деле чыкпайт го. YouTube канал көрсөңүз. Тура. Бизде деле ошондой эле көз көрүнүштү. Мисалы үчүн YouTubeга кирсең, реклама чыкса, ошо рекламадан бизге акча түшөт да. Ошондой да платформа. Анан мурун ошо биз $10,000 чейин алып аттым эмеде. Кварталда. Аябай эме болуп кеткен ушу Россияда. YouTube менен иштесе жакшы экен деп мындай сон эме ошол кезиңиз согуш болгондон кийин баары токтоду. Ошол кезиңиз жана интервью бербейин деген кезиңиз окшойт, интервью бербейли YouTube'дан эле. Жок, мен Кудайга шүгүр рызкыны бир гана Аллах таалам берет го, мындай берип койгон экен мүмкүнчүлүктү. Биз ар кайсы жактан терип алабыз да. YouTube'дан терип алабызбы, же болбосо тойго ордойбузбу, концертке барабызбы, же болбосо Instagram менен бир нерсени реклама кылабызбы, мындай акчаны тапса болот да. Кайсы жактан көбүрөөк табасыз? Тойлордонбу, ошол музыкалдык дистрибьюторлордонбу, кандайдыр бир рекламный интеграция контракттарданбы? Албетте тойлордон табабыз. Тойлордон ушундай. Булар баары чогулса да тойлорго жетпейби? Жетпейт. Серьезно. Мурун үйлөрдө той болот эле. Азыр үйдө да той болбой калган. Азыр баласын жаңы төрөлсө дагы баласына той берет. 2 жаштын кыз узатызы болуп калды. Тушо той. Чочок кесмей той. Баары жок. Кошулуп баардыгы той болуп кетти. Эмне болсо эле той. Бирок ал жакта жана байкеңиздин айтканы деле туура да. Мисалы үчүн тойдон көрүп атат да. Бирок тойго да чыга албагандагы жашаган немелер бар. Концертта коюшубуз керек да. Ал мүмкүнчүлүгү болбогондор бар да. Тойго эми определенно эле Бишкектен ушу тойдогу адамдар жалаң эле ошо байлар мындай эмелер бири-бирине барып катташып, кимди чакырат. Мондай кызык суроо бергим келип атат да. Ушул байлар чакыргандачы кандайдыр бир мындай керки адамдарды угуп калгам да, айтат да, мен ушул эме дейт. Ушул байларга барып ырдап албайм дейт, өзүм жаман сезем дейт. Как будто алардын прислугасында жүргөндөй, циркта жүргөндөй эле сезилет. Аларга баргандан аябай ыңгайсыз сезилет дейт да. Магачы сизде ошондой сезимдер болобу? Негизи мен чын айтайын, мына карапайым адамдардын тоюна барганды абдан жакшы көрөм да. Карапайым адамдар барсаң, алар мындай чыгып, сен менен кошулуп бийлеп, эмен анан бетиңен өпкүлөшүп, эмелерин майда-чүлөрүн салып берип, калпак кийгизип, ушинтип жөнөтүшөт да. Ойго. Сүйүнөт. Анан байлардын тойлоруна көп барабыз деп, байлардын тойлорунда коробкада олтургандай адамдар да, бир эмеден чектен чыга алышпайт. Кой тура эмес. Этти вилка менен эмемен эмоциясын чыгара алышпай, мындай бири-бирине мындай аккуратно сүйлөп чыгып, бири-бирине жакшы тоз айтышып, мындай аккуратно бийлеп, дей алышпай эле. Ушундай сезилет да магачы. Анан эми сиз айткандай жанагынтип келип айткандар да болот. Бирок мен негизи ал жактардын такыр өзүм сүйлөшпөйм. Баардыгыбыздын мындай помощник эмелерибиз бар. Алар чечет бар. Мен барып өзүм дагы мындай акчамды берип коесузбу дегенде сурай албайм да. Ол жагын жакшы кылыпсыз анткени. Эме кур, өзүңүз сурасаңыз кандайдыр бир алар эме болот да, мындай. Өзүң барып акчамды берип коесуз. Мен азыр ырдадым эле, акчамды берип койсоңуз. Тиги эмелер көнүп калган, алар өздөрү тупулдатат. 8 жыл той күн сайын болобу ошондо той примерно эгер санасак, же сезондор барбы той такыр жок болуп калганда? Азыр мурун күз аябай эме болчу да, күз. Азыр мындай барган сайын Кыргызстанда мына круглый год эле болуп баратат. Бир гана Рамазан айында эс алабыз биз. Рамазанда гана тойлор болот. Ошондо биз ошондо умрага барып уф, наконец-то деп тазаланып, духовный тазаланып, кичине жакшы. Бирок чындап эле круглый год болуп барып атабы? Ошондой болуп калды да. Ойлоп көрсөңүз, анан жаңы жыл күнү эс алабыз бир 5 күн, 10 күн. Ошондо бир 10-15 январга чейин адамдарда кичине тынык болот. Мен угармандарым ушу карапайым элдер.
адамдар мындай эмеде мени өтө деле мындай гаралар мындай эме болбошу мүмкүн, бирок уккандар бар. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсыз, жана Улук Мана апа, Бакыр деп чыгып атпайбы булар? Булар ошо кийинки жаштарда булардын эмелери башкача. Булардын ой жүгүртүүлөрү, булар ошон үчүн СНГга аттанды да. Анткени булар бул жакта Кыргызстандын эмесинде жүрсөң бир эменин ичинде калып каласың. Булар СНГга чыгып аудиториясын чоңойтуп, TikTok платформалары келгенден кийин эме болду да буларга жан. Анткени TikTok дегендин мисалы үчүн азыр бизде жабылып атпайбы? Бир жакшы жери болчу. Чыгармачылык адамдарга аябай жеңил эмес болчу да. Бул мисалы үчүн бу жерде отуруп сен башка Кытайга же Индияга ошол эмең тарап кетсе, рекомендация чыгып кетет го. TikToктуку мисалы үчүн подписан адамдар карабайт элең да ал жерде. Жакшы бир контент жаралса, жакшы бир сапаттуу болсо эле кетти. Ал ырыңа видео тартып атып, Кытайга же болбосо Америкага таанылып кетиши мүмкүн да. Ошондой жакшы эмеси бар болчу. Жактары, ойлооңуз барбы? Мен ушул жаш артисттерге карандай болуп кетсем, ушундай СНГ тарап кетсем, кандай болмок деген ойлооңуз болбу? Менде деле баардык эле чыгармачылык адамда болот да, мисалы үчүн. Мен деле кыргыз мисалы үчүн мында алыска Америкага кетпей эле болду, бир СНГга таркап кетти го. Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга. Бирок ал жакта сиздин угармандарыңыз бар. Бар. Бирок ошолорго мындай аябай хит болот го, мисалы үчүн. Аябай белгилүү болуп, мисалы үчүн Россияда эмеде популярный болуп кетсең, ушул жакта эле сени мындай мен ойлойм да ошол учурда тойлор керек эмес болуп калышы мүмкүн. Жок, анда тойдун кереги жок. Бирок мында ойлосом бул схема просто эме болуп атат да, кандай десем, артисттер көп деле алар сапаттуу, бир көп деле тойлор кыдырбайт да, бирок примерно акча ошондой эле табылат. А сиздин жумушуңузда эми ал башынан бери болуп калды да, башында мындай мүмкүнчүлүктөр жок болчу да, сиз ушул жолуңузда болуп, ошондой эле болуп калдыңыз да, уже көмүп калдыңыз да, тойго жыл сайын кыдырыпчы. Бирок ойлоруңуз барбы? Бир учурда мен ушундай перетрансформация кылып туруп, мен да ушундай TikTok аркылуу эле анан только СНГга кетем деген ойлоруңуз болуп кетеби? Болот. Мен аябай эмеде ойлойм да, акыры бир күнү ошо бир ушун чыгып кетет болуш керек деп ыр жазып атканда, сөзсүз ыр жазып атканда адам мындай кичинекей эле нерсени ракурсту албайсың да, чоң площадкаларды элестетип жазасыңдар дечи. Ушул ырым кудайым буюрса ушундай болуп чоң эмеге жайылып кетсе, мындай СНГда анан чоң тур кылса, мисалы үчүн ар бир жерлерде, мисалы үчүн Астанадабы, Алматыдабы, Ташкентте, Россиядабы, акта көп да адам немелерчи. Ушундай кылып бир чоң тур кылсам, мисалы үчүн Димаш да. Димаш Кудайбергенов менин досум да. Менин көптөгөн концерттериме келип кеткен. Калма, мен үйүмө келип жатып, мен ырларымды ырдап, экөөбүз ага ыр тандап, убагында болбой жүрүп, анан кийин азыр карабайм, площадкага чыгып кетти, ал уже эч жака тойго чыкпайт. Только концерттерге чыгат өзүнүн немелери менен. Аудиториясы бар, өзүнүн сонун немеге чыгып кетти да, мирге чыгып кетти дүйнөгө. Анан ошол досубуз деле убагында келип айтып жүрчү да. Мен ушу Казакстан эли жакшы баалабайт. Мен Кыргызстан эме кылып, мен ушундай конкурстарга барсам, мени жюрилер минтип койду, антип койду деп аябай капа болуп жүргөндөрүң. Элестетсеңер, Димаш Кудайбергеновду Казакстан эли баалабайт деп атат. Мындай ошол өзү келип, эми мындай эме болбойм, өзү айтканды айтып атам да. Бирок азыр канча сыймыктанат ошол Димаш Кудайбергенов биздики казактардыкы деп айтат да баары эле турабы? Ага чейин көрсө таң каласың. Бирок ошол адам, мен өзү Бишкекке, Кыргызстанга келип калганда бир жолу Ыскөлдө Мейкин Азия деген фестивалда утуп алган. Ошо мени издеп чалыптыр да. Анан бир Ома деген ырчы байкебиз бар. Ошол байке чалып калды, сени бир Димаш Кудайбергенов деген бала издеп атат. Анан кийин
ага чейин ошо менин бир дос балдарым ошо фестивалга барып бир Димаш Кудайберген деген эме укмуш ырды айткен. Ямайка үйүнө укмуш ноталарга жетет экен тигүүгө. Анан көрүп калдык видеосунчу. Действительно жакшы ырды айткен. Деп койгом. Анан кийин 2-3 күндөн кийин ошону чалып атпайбы Кыргызстанга. Нурлан Насиповке жолугайын деп, мен башка жакка кетип калган болушум керек эле. Номерин сурап атат, өзү сүйлөшкүсү келатыптыр деди. Анан берип койгом. Десем, чалды Нурлан, бауырым, сени аябай чыгармачылыгыңды, талантыңды баалайм. Ушул ырыңды берсең, мен айтайын. Тиге брат, айта бер. Немени канча болот дегенде де, мага эч нерсе акчасы кереги жок. Мен сенде ушундай таланттуу ырчылар кырдып атпайбы, мен үчүн сыймык деп айтып койгомбу, мындай эле эмем да жок. Бирок Димашты көргөн да жокмун. Анан Димаш аябай ыраазы болуп калыптыр магачы. Анан атасы менен апасына айтып барыптыр. Ошо мен кийин эмеме чалып айтышыптыр. Нурлан Насип бауырым аябай жөнөкөй экен, мага ушинтип берди. Жөнөкөй. Эмеге карапайым экен да. Карапайым дейт го. Карапайым эме Алматыга келип биз ага клип тартып берип коелу депчи. Анан бизге да аябай жагымдуу болду. Кийин угуп анан концертке чакырдык да, кийин концертке келип экөөбүз таанышып, аябай жөнөкөй мындай эме болуп жүрчү да, бала болчу. Анан ошентип жүрүп азыр Димаш бул эми эмне деген ал дүйнөлүк жылдыздардын бирине айланды да. Бирок сыймыктанам ушундай адамдар дагы менен жакын болуп, биздин чыгармачылыгыбызды баалап, ушинтип сыйлап, ушундай отношение кылган. Биз экөөбүз аябай кызыктуу подкаст кылып атабыз. Бир теманы сүйлөшүп барып эле анан артынан Башка чыгып кетип эле. Тиги бул өтө кызыктуу да, бул чыныгы да. Анан ушул жерден кандай инсайт алса болот? Жөнөкөйлүк кандай болсо акталат экен да. Адамдарга мамилең биринчи орунга мамилең койсоң, бул кандайдыр бир пайда алып келет экен да. Эгер элестетсеңиз, ошол Димаш Кудайбергеновго сиз келип отуруп, мынча миң доллар менин ырымды жырдап чыксаң десе эмне болмок? Бул эми уже болмок эмес. Талантты көрдүңүз, талантты чыныгы жактырдыңыз, ооба дедиңиз. Менин оюмча ушул жөнөкөйлүк, ушул накта чыныгы мындай не надо никого из себя строить, чыныгы өзүң жашасаң, ошондой болот экен да. Ошо биздин кандайдыр подкасттын эң башкы посылдардын бири накта болуп жашагыла деген да. Накта чыныгы болуп жашагыла, накта жашайлы деп туруп. Менин оюмча биз эме кылган жакшы көрөм. Подкасттарымды дайыма бийик нотада бүтүргөнү жакшы көрөм да. Эң кызыктуу жерине жеттип, аябай раскачка болуп, биз уже ачылып, сиз уже көп нерсе сүйлөп баштаган жеринден бүтүрүп, бирок сөзсүз түрдө дагы бир нече убакыт өткөндөн кийин көрүшөбүз, жаздырабыз деген максат менен. Улантабыз деген. Улантабыз, ооба, бир күнү улантабыз, кандайдыр бир сон теманын үстүндө, кандайдыр бир сон жаңылыктардын үстүндө улантабыз деген ойдомун. Ошончо сизге мен ыраазычылык билдирип кетмекмин. Бүгүн келип ушундай маек кылып биз менен сүйлөшүп кеткениңизге, аябай элдерге дагы бир башкача болуп ачылдыңыз го деп ойлойм. Мурун Нурлан Насиптин интервьюларында көргөндө коробкада болуп, бүгүн мен кичине болсо да коробканын бир эшигин ачык деп ойлойбуз. Чогул бир аз карап. Чоң рахмат. Сиз менен мындай жаркылдаган мындай балакенсте мындай эмеге кээ бир адам менен сүйлөшсөң эле мындай эмес ачылып сүйлөшүп кетесиң го. Ошондой жакшы мындай эме балакенсиң, ошон үчүн мен мындай мынчалык ачылып сүйлөй элек болчумун го дейм. Жана айткандай жакшы жагынан кабыл алыңыздар, туура эмесирээк маалымат болуп калса кечирим сурайм. Эме бизде ушундай традиция бар. Билдирүү, кандайдыр бир кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Биздин камерабыз, бул жакка камера сиздики. Сүйлөп, кимге каалагыңызга, өзүңүз үй бүлөңүзгө айтасызбы, кыргыз элиме айтасызбы, өзүңүз тандайсыз. Кыргыз элиме ыраазычылык билгизем, анткени кыргыз элибиз колдоп, ушу ийгилигибиздин баардыгы ушул элибиздин артынан келип атат, колдоп. Элибиз аман болсун, жерибиз аман болсун, тынччылык болсун эл жерибизде. Коштошпойбуз, ар дайым жакшы күндөрдө, жакшылыктарда амандашалы, бирге бололу, аман болуңуздар. Сиздерге урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул чыгарылышты көргөнүңүзгө чоң ыраазычылык билдирем. Ушул чыгарылышка жактырууну басып, комментарий жазып кеткенди унутпаңыздар. Нурлан байкебиздин жөнүндө кантип ачылганында мага өтө кызыктуу ошондуктан комментарий сөзсүз түрдө өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып кетиңиз. Баарын окуп чыгам, баарын окуп
получилось не получилось деген бар го, бир кызыктуу болот го. Ошонун баарын угуп байкаштыралы. Сизге Нурлан байке биринчиден чоң ыраазычылык билдирем келгениңизге. Таанышканыма биринчиден кубанычтамын, аябай. Эме жана айткандай карапайым адам экенсиз. Димаш Кудайбергенов айткандай. Сөзсүз түрдө бир күн дагы көрүшөбүз деген ойлорум бар. Чоң рахмат, сиздерге чоң рахмат. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Бул Накта подкаст болду. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.